Саламатсыңарбы урматтуу студенттер. Башталгыч математиканы окутуунун усулу предметинен кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы 3 жана 4 орундуу сандарды кошуу жана кемитүүнү окутуу. Бүгүнкү сабактан силер 3 жана 4 орундуу сандарды кошууну жана кемитүүнү үйрөтүүнүн удаалаштыгын, теманы окутуунун ыкмаларын өздөштүрөсүңөр. 3 жана 4 орундуу сандарды окутуу 3-класста каралат. Буга чейин караганбыз. 3-класстын математикасы 3 жана 4 орундуу сандарды номерлөө менен башталат, алгачкы сабактары. Андан кийин 3 жана 4 орундуу сандарды кошуу жана кемитүү темасы каралат. Бул темага 12 саат бөлүнгөн. Ошол окутулган 12 сааттын ичиндеги силердин окуткан сабактарыңар максатына жетти деп эсептелет, эгерде окуучулар үчүн төмөндөгүдөй көрсөткүчтөр орун алса. 3 жана 4 орундуу сандарды кошуунун жана кемитүүнүн ар кандай учурларын мамча түрүндө эсептөөнү балдар билишсе, тегерек жүздүктөрдү жана миңдиктерди кошууну жана кемитүүнү оозек аткара алышса, ошондой эле темага карата берилген мисал маселелерди чыгара алышса. Эми бул сабактар кандай көрсөтмө каражаттар менен жабдылышы керек? Силер билесиңер, кошуу жана кемитүү амалдарын киргизүү, алардын касиеттерин үйрөтүү, 2 орундуу сандарды, жүз ичиндеги сандарды кошуу жана кемитүүнү үйрөтүү, булардын бардыгы сүрөттүү маселелер менен демонстрациялоочу предметтик көрсөтмө каражаттар менен жабдылган. Эми бул улам сан катары көбөйгөн сайын 3 орундуу сандардан баштап андай предметтик демонстрациялоочу каражаттарды колдонуу максатка ылайык келбей калат. Бул учурда эң негизги чеберчилик, эң негизги басым мугалимдин чеберчилигине коюлат экен. Бул жерде эң негизги түшүнүктөр сандарды кошуунун жана кемитүүнүн эрежелерин жана алгоритмин үйрөтүү болуп эсептелгендиктен, мугалим ошол эрежелерди, тиешелүү түшүнүктөрдү жеңилден татаалга карай, жөнөкөйдөн татаалга карай окуучуларга берүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуш керек. Ар бир учурда амалдардын компоненттеринин айтылышын туура, так сүйлөмдөрдү колдонуп, математикалык символдорду жакшылап балдардын өздөштүрүүсүнө шарт түзүп бериш керек. Кошуунун жана кемитүүнүн мамча түрүндөгү аткарылышын чагылдырган баракчалар, анан окуучулардын жөндөмдүүлүгүнө жараша даярдалган таркатма материалдардын болушу талапка ылайык болуп эсептелет. Эми бүгүнкү 3 жана 4 орундуу сандарды кошууну жана кемитүүнү өздөштүрүүгө таяныч билим боло турган материалдар төмөнкүлөр. 2, 3 жана 4 орундуу сандардын аталышын билиш керек балдар. Разряддар жөнүндө түшүнүгү жакшы болуш керек. Тегерек, ондуктар, жүздүктөр жана миңдиктер, 2 орундуу сандарды кошуунун жана кемитүүнүн эрежеси, кошуунун жана кемитүүнүн алгоритми. Мына ушул материалдар таяныч билим болуп эсептелет. 2-класста жүз ичиндеги сандар менен кошуу жана кемитүү амалдарын аткаруу каралган. Көрүп турасыңар, бул жерде кошуунун жана кемитүүнүн ар кандай учурлары 2 орундуу сандарда көрсөтүлгөн. 3-класста ошол эле ыкмалар 3 орундуу жана 4 орундуу сандарга жайылтылып көрсөтүлөт. Ошондуктан кайсы түрдөгү кошуу же кемитүү болбосун 2-класста өтүлгөндөргө салыштырылып берилет. Бул материал окуучулардын өз алдынча ой жүгүртүп иштөөлөрүн калыптандырууга ылайыктуу болуп эсептелет. Анткени 2 орундуу сандар менен болгон амалдан 3 жана 4 орундуу сандар менен болгон амалга окшоштук боюнча өтүү абдан жеңил. Адегенде теманы окутуунун удаалаштыгын көрөлү. Теманы окутуу төмөндөгүдөй удаалаштыкта жүргүзүлөт. Биринчи, тегерек жүздүктөрдү жана миңдиктерди кошуу, кемитүү каралат. Балдар буга чейин 2 орундуу сандарда билет, тегерек ондуктарды кошуу кандайча аткарылат.
тегерек ондуктарды кошуу жана кемитүү жөнүндөгү билимдерден тегерек жүздүктөрдү жана миңдиктерди кошуу жана кемитүүгө оңой эле өтсө болот. Же болбосо тегерек миңдиктерди кошуу жана кемитүүдө кошулуучулардын нөлдөн айырмалуу разряддарын кошобуз. Кемитүүдө нөлдөн айырмалуу разряддык бирдиктерин кемитип, нөлдөр менен толуктайбыз. Тегерек жүздүктөрдү жана миңдиктерди окутуу балдарда ООЗ-2 калыптанган абалга жеткенден кийинки бериле турган түшүнүк бул кошуунун эң жөнөкөй учуру. Же болбосо кошулуучулардын тиешелүү разряддарынын суммасы 10дон ашып кетпеген учур. Мында эки орундуу сандарды кошуунун мындай учуру берилген. Ошого салыштырылып эле 3 орундуу сандарды кошуунун тиешелүү разряддарынын суммасы 10дон ашпаган учурун берүүгө болот. Окуучуларга өздөштүрүүгө жеңил эле болот. Анан 4 орундуу сандарды кошуунун эң жөнөкөй учурун балдардын өз алдынча иштөөсүнө койгон талапка ылайык болот. Андан кийин кошулуучуларынын кээ бир разряддык бирдиктердин суммасы 10дон ашып кеткен учур каралат. Мында көрүп атасыңар, кошулуучулар 4 орундуу сандар болуп атат. А дегенде кошуу амалын аткаруунун алгоритми жөнүндө сөз болот. Кошулуучуларды биринин астына экинчисин тиешелүү разряддары туура келгендей кылып жазып алып, кошууну бирдиктерден баштайбыз. Бирдиктерди кошкондо маселе жаралбайт. Ондуктарды кошкондо 7 ондукка 4 ондукту кошкондо 11 ондук болуп 2 орундуу сан келип чыгып атат. Ар бир разрядка 9дан ашык бирдик батпайт. Ошондуктан сумманын ондугуна бир гана жазылып, бирдиги жазылып, ондугу болсо өзүнөн кийинки разрядка кошулат деген эреже 2 орундуу сандардагы белгилүү болгон эреже жалпыланат экен. Андан кийин кемитүүнүн жөнөкөй учуру. Кемитүүчүнүн разряддык бирдиктери кемүүчүнүн тиешелүү разряддык бирдиктеринен ашып кетпеген учур каралат. Мында кемүүчүнү жазабыз. Кемүүчүнүн астына кемитүүчүнү тиешелүү разряддары туура келгендей жазып алабыз жана кемитүүнү бирдиктерден баштап аткарабыз. Бул кемитүүнүн жөнөкөй учурунда эч кандай маселе жаралбайт. Бирдиктен бирдикти кемитип, айырманы бирдигине жазабыз. Ондуктан ондукту кемитип, айырманын ондугун табабыз. Ушул процессти эң жогорку разряд кемитилип бүткү чейин эмне кылабыз? Улантабыз. Кемитүүнүн жөнөкөй учуру калыптангандан кийин, балдарда кемитүү боюнча көндүмдөр калыптангандан кийин кемитүүнүн татаалыраак учурларын үйрөтөбүз. Кемитүүчүнүн кандайдыр бир разряддык бирдиги кемүүчүнүн тиешелүү разряддык бирдигинен ашып кеткен учуру каралат. Мында кемитүүнү мамынча түрүндө жазып алып аткарабыз. Бирдиктерди кемиткенде маселе жаралбайт. Ондуктарды кемиткенде дагы маселе жаралбайт. Жүздүктөрдү кемиткенде кемүүчүнүн жүздүгү кемитүүчүнүн жүздүгүнөн кандай болуп калды? Кичине болуп калды. Демек, миңдиктен бирди кару сурап, 1 ондук кару сурап, 11ден 5ти кемитебиз дагы миңдиктер бирге азаят. Демек, айырма 5628. 2 орундуу сандарды кемитүүдө дагы ушундай учур каралып балдарда калыптанган. Акырында кемүүчү тегерек жүздүк же миңдик болгон учуру өзгөчө каралат. Мында көрүп атасыңар, кемүүчүнүн эң чоң миңдик разрядынан башка разряддары нөлгө барабар болуп жатат. Бул учурда миңдиктен бир миңдикти майдалап алып, өзүнүн мурунку разряддардын бардыгына бөлүп беребиз. Кандай бөлүнгөндүгү төмөн жакта жазылып турат. Бирдиктерге 1 ондуктан же 10 бирдиктен берилет. Калган ондукка жана жүздүккө 9 бирдиктен берилет экен. Ошондо кемитүүнү бирдиктерден баштайбыз. 10 бирдиктен 2 бирдикти кемитсек 8, 9 ондуктан 4'tү кемитсек 5, 9 жүздүктөн 3'тү кемитсек 6,
Анан миңдик 1 миңдикке азайган. 5 миңдиктен 2 миңдикти кемитебиз. 3 миңдик калат дагы. Айырма 3658 болот. Демек, бул жерде максат бардык учурда эки орундуу сандарды кошуунун жана кемитүүнүн жалпы эрежесин 3 жана 4 орундуу сандарга карата жалпылоо болуп эсептелет. Негизги эрежени. Ал эреже кайсыл? Ооба. Сандарды кошууда бирдей разряддары кошулат, ал эми кемитүүдө бирдей окшош разряддары кемитилип, айырма табылат. Анан кошуунун жана кемитүүнүн алгоритмин балдарда калыптандыруу. Ошону балдарга жакшылап туура сүйлөөгө үйрөтүш керек. Кошуунун алгоритми. Сандарды кошууда кошулуучуларды биринин астына экинчисин тиешелүү разряддык бирдиктери туура келгендей жазып алып, бирдиктерден баштап кошууну аткарабыз. Кемитүүнүн алгоритми. Сандарды кемитүүдө кемүүчүнүн астына кемитүүчүнү тиешелүү разряддары туура келгендей кылып жазып алып, кемитүүнү бирдиктерден баштап аткарабыз. Ушул сабактагы эң негизги максат кошуунун жана кемитүүнүн эрежесин жана алгоритмин окуучуларда калыптандыруу. Эми китепте абдан сонун берилген. Китепте бардык жалпы түшүнүктөр, эрежелер вертикалдык сызыктын жанында жазылып, ага карата практикалык маселелер абдан жакшы берилген, кеңири берилген болгону балдарды китеп менен үйрөттүү иштөөгө үйрөтүш керек. Мугалимдин милдети. Бул темаларды бышыктоого карата өз алдынча маселе мисалдарды мугалим түзүп алса болот. Мисал үчүн, мынандай математикалык диктанттардагы окуучулардын ой жүгүртүүсүн калыптандырууга жакшы шарттарды түзөт. Мисал үчүн, мына туйунтманын Асын карайлы. Эң чоң 3 орундуу сандан эң чоң тегерек ондукту кемит дейт. Бала ойлонот, эң чоң 3 орундуу сан кайсыл? Демек 999. Эң чоң тегерек сан кайсыл? Эң чоң тегерек ондук бул 90. Туйунтма кандай жазылат? Ооба, 999дан 90ду кемитүү туйунтмасын жазып, кемитүүнү аткарышат. Эң чоң тегерек миңдик менен эң кичине 3 орундуу сандын суммасын тап дейт. Эң чоң тегерек миңдик кайсы? Эң чоң тегерек миңдик бул 9000. 9000ден эң кичине 3 орундуу сандын суммасын тап дейт. Эң кичине 3 орундуу сан бул 100 саны, тегерек 100дүк болот. Туйунтма кандай жазылат? Ооба, 9000 кошу 100 суммасынын маанисин табышат. Ошондой эле төмөнкүдөй логикалык маселелерди сунуш кылсак дагы жакшы жыйынтыктарды берет. Биринчисин карайбыз. Эгерде ойлогон санды 2 эсе чоңойтуп, жыйынтыгын 20га чоңойтсок, анда 140 санын алабыз. Ойлогон санды тапкыла дейт. Мында балдарды ойлонууга түртө турган нерсе 2 эсе чоңойтууда кайсамал колдонулат, 20га чоңойткондо кайсамал, эсе чоңойтууда анан мынанчага чоңойткондо кайсамалдарды колдонобуз. Айырмасын билүүгө аракет жасашат. Төмөнкү барабардыктар туура болгондой кылып кашаларды койгула дейт. Демек, мындай мисалдардагы абдан жакшы жыйынтыктарды берет. Туйунтмадагы кашаларды коюш керек. Туйунтманын мааниси 0-гө барабар боло тургандай, экинчисинде 580ге барабар боло тургандай кылып. Ушундай маселелерди окуучулардын өзгөчөлүгүнө, кабыл алуу жөндөмдөрүнө жараша таркатма материалдардын жардамында сунуш кылса болот. Бүгүнкү сабак түшүнүктүүбү, балдар? Бүгүнкү сабактан биз 3 жана 4 орундуу сандарды кошууну жана кемитүүнүн окутуунун удаалаштыгын карадык. Кошуунун жана кемитүүнүн жалпы эрежесин үйрөндүк.
алгоритмин үйрөндүк. Демек, балдарга үйрөтүүнү билебиз. Үйдөн аталган теманы окутууга карата 20 суроодон турган тесттик тапшырмаларды түзүп келесиңер. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.